Саламатсыздарбы? 10 класстарга дүйнөлүк тарых сабагын баштайлы. Сабакты тарых мугалими Нурдавлет кызы Айпери өтөм. Балдар, экранга жакыныраак келип, сабакка көңүлүңөрдү бургула. Алгач балдар, жаңы теманы баштаардан мурун экрандагы таблицаны толтургула. Туура же туура эмес экендигин ооба же жок деп гана жооп бересиңер. Балдар, бул таблицаны силер туура толтурганга аракет кылдыңар деп ойлойм. Эми туура жообуна көңүлүңөрдү бургула. Феодалдык коом эрте орто кылымдарда өнүккөн. Жок, анткени феодалдык коом бул классикалык орто кылымдарда өнүккөн. Экинчиси, Сицилия королдугу 1130-1816 жылдары өкүм сүргөн. Ооба. Кийинки суроо. 100 жылдык согуш 116 жылга созулган. Бул туурабы же туура эмеспи? Бул туура. Ооба деген жоопту белгилейбиз. Кийинкиси, Сулейман Султан бийликке 18 жашында келген. Сулейман Султан бийликке 18 жашында келген. Туурабы же туура эмеспи? Бул туура эмес. Анткени Сулейман Султан бийликке 26 жашында келген. Кийинкиси, 1389 жылы Косово талаасындагы салгылашууда түрк аскерлери Сербияны, Болгарияны караткан. Ооба, туура. Илим илимди билүү, илим өзүңдү билүү. Өзүңдү тааный албасаң, дагы көп оку. Юнус Эмре. Адамдын билим алуудагы максаты өзүнүн ким экендигин билүү. Билим бизди канчалык деңгээлде өзүбүздү тааныта турган болсо, ошончолук деңгээлде пайдасын да тийгизет. Урматтуу окуучулар, бүгүнкү сабагыбыздын темасы феодалдык Кытай, асман алдындагы империя, орто кылымдардагы Индия, Иран. Бүгүнкү сабакта балдар, орто кылымдарда Кытайдагы феодалдык династиялардын тарыхын аныктоо менен эмне үчүн алар көчмөндөрдүн кол алдында калышын анализдейсиңер. Индия мамлекетинин орто кылымдар мезгилинде болуп өткөн тарыхый окуялар жөнүндө маалымат аласыңар. Ирандагы орто кылымдарда түзүлгөн династияларды талдайсыңар. Урматтуу окуучулар, орто кылымдар мезгилинде Кытайдын калкынын жашоосу байыркы мезгилде эле түзүлгөн негиздери менен аныкталган. Мамлекет маанилүү чиновниктердин аппараттарынан турган күчтүү борборлоштурулган империя болгон. Империя башкарган династиялардын атынан аталып, өлкөнүн тарыхы династиялар боюнча доорлорго бөлүнгөн. Империянын тарыхында кээ бир учурларда өлкө көптөгөн жылдар бою бир династиянын башкаруусунда болсо, кээде бийлик талашуулардын натыйжасында бытыранды болгон учурлары кездешет. Биздин замандын 3-кылымынын башында 220 жылы хан империясы кулап, Вэй, У, Шу деген 3 падышалык пайда болгон. 220 жылы Кытайда орто кылымдардын башталган мезгили катары кабыл алынган. 3 падышалыктын мезгилинде борборлоштурулган бийлик жок болгондугуна байланыштуу дайыма ич ара согуштар болуп турган. 280 жылы Кытай Цин династиясынын астында бириктирилген. Жаңы башчылар өзүлөрүнүн бийлигин бекемдөө максатында ар кандай реформаларды жүргүзүшкөн. Императорлор байкабастык кылышып, туугандарына жер ээликтерин беришкен. Ал жер ээликтерине ээ болгондор империянын ичинде көз карандысыздыкка умтулган жарым көз карандысыз территорияларга айланган. Өлкөнү турукташтырууга түндүктөгү көчмөндөр тоскоол болуп турушкан. 581 жылы Ян Цан аттуу аскер башчы чыр-чатактан тажаган өлкөнү бириктирип, Суй династиясын негиздеп, реформаларды жүргүзгөн. Салыктарды азайткан, мыйзамды системалаштырып, эркин элдерге жер ээликтерин бөлүп берген. Мунун негизинде көптөгөн жерлер ишке киргизилип, экономика өсүп, империянын аймагында туруктуулук орногон. Ян Цандын баласы Сын Ян атасынын реформасын андан ары уланткан, бирок Сын Янга каршы кутум уюштурулуп, жаңы император болуп Ли Юань келип, Тан династиясын негиздеген. Тан династиясы Кытайда 618-907 жылдары өкүм сүргөн. Бул мезгилдерде шаарлардын саны өсүп, маданият жана экономика гүлдөп өнүккөн. 907 жылы Тан династиясынын акыркы императору тактан кулатылып, өлкөдө түрбөлөң мезгил башталып, Сун династиясынын бийлиги орногонго чейин уланган.
Чжао Куанин Сун династиясын негиздеген. Сун династиясы Кытайда 960-1279 жылдары өкүм сүргөн. Сун династиясынын башкаруусу ички саясий абалынын гүлдөшү, тышкы саясаттын ийгиликсиз болгону менен мүнөздөлөт. Империя көчмөндөргө көз каранды болуп, аларга салык төлөп берип турганга мажбур болушкан. Анткени 13-кылымда Кытай эли Кытай тарыхында болуп көрбөгөндөй оор азаптуу жашоого дуушар болгон. Кылымдын башында Чыңгыз хан монгол урууларын баш ийдирип, монголдор үчүн жомоктогудай бай, өлкө болуп сезилген Кытай мамлекетин каратып алууну чечкен. Сун императорлору адегенде монголдордун күчүнө анча маани беришкен эмес, ал тургай журчендерди талкалоодо аларга жардам беришкен. Ушинтип монголдор түндүк Кытайдын ойронун чыгарат, өлкөнүн түндүгүн багындыргандан кийин монголдор Сун династиясын ээлигин карай бет алат. Бирок монголдор бул жерде кытайлардын башка бир да өлкөдө болбогондой катуу каршылыгына дуушар болушкан. Ошентип узак салгылашуунун натыйжасында монголдор Кытайды басып алышкан. Баскынчылар өз борборун Монголиядан Кытайга, азыркы Пекин шаарынын ордуна көчүрүп келишкен. 1280 жылы Кытай империясы толугу менен монголдордун бийлиги астында калган. Жана улуу хан Хубилай монголдук Юан династиясынын Кытай императору болуп жарыяланган. Кытай жыл баянынын маалыматтары боюнча Юан династиясы бир кылымдан ашуун убакыт, ал эми түндүк Кытайда 1,5 кылым өкүм сүргөн. Кытайдагы монгол үстөмдүгүнөн кийин Мин династиясы тууралуу видеого көңүлүңөрдү бургула. 14-кылымдын ортосунда Кытайда монголдор негиздеген Юан династиясына элдердин нааразычылыгы күчөгөн. Бул мезгилдерде жашыруун диний агымдардын өкүлдөрү элдерди баскынчыларга каршы чакыруунун негизинде 1351 жылы кызыл жоолук жандардын массалык көтөрүлүшү башталган. Акырындык менен көтөрүлүш бүткүл өлкөгө жайылган. Монгол аскерлери тарабынан Будда храмы талкалангандан кийин Мин династиясынын негиздөөчүсү боло турган Чу Янчан көтөрүлүшчүлөргө барып кошулган. Чу Янчан дыйкандардын үй бүлөсүнөн чыккан. Кургактык, ачарчылыктын башталышы, артынан эпидемиянын келиши Чу Янчанды жетим калтырган. Жетим калган Чу Янчан Будда храмына барып, ал жерден сабаттуулукка тарбияланган. 1368 жылы жаш аскер башчы өзүн император деп жарыялап, жаңы түзгөн династияны Мин деп атаган. Мин деген сөз жаркыраган, жарык деп которулат. Каардуу башкаруусунун негизинде өлкөдө туруктуулук орногон. Мин династиясынын 16 императору асман алдындагы өлкөнү 276 жыл башкарышкан. 14-кылымдын аягында Мин династиясындагы императордун бийлиги бүткүл өлкөгө жайылган. Өлкө 15 администрациялык аймакка бөлүнгөн. Администрациялык аймактын башына император тарабынан дайындалган кызматкерлер турган. Архитектура, кеме куруу, фарфор идиштерин, ар түрдүү кездемелерди, кагаздарды чыгаруу жана соода сатык өнүккөн. Император ордосуна көптөгөн окумуштуулар чакырылган. Кытайдын түндүк тарабындагы чек арасын бекемдөө максатында улуу Кытай дуалын куруу жаңыртылган. Ошентип, Мин династиясынын доорунда Кытайдын экономикасы жана маданияты өнүккөн. Буга карабастан Кытайдын калкынын санынын көбөйүшүнөн манчжурлардын кол салуусунан Мин династиясы кризиске дуушар болгон. Натыйжада манчжурлар Пекинди алып, Цин династиясын негиздешкен. Жаңы манчжур башчылары Мин династиясынын саясатын улантышып, күчтүү жана туруктуу мамлекет түзүшкөн. Балдар, ошентип, орто кылымдарда Кытайда саясий туруктуулуктардын жоктугу, борборлошкон мамлекетти түзүү аракеттеринин үзгүлтүккө учурашы өзүңөр көргөндөй тышкы баскынчылардын кол алдына калышына алып келген. Натыйжада Кытайды Кытай династиясынан чыккандар эмес, чет элдиктерден турган жана алар үстөмдүккө ээ болгон жаңы династиялар бекемделип калды. Эми балдар,
Азиядагы дагы бир калкы жана саясий мүнөздүү жагынан Кытайга окшошуп кеткен Индиянын орто кылымдардагы тарыхына көз чаптыралы. Орто кылымдарда Индияда анча чоң эмес мамлекеттик түзүлүштөр болгон. Алардын күч алышы энергиялуу башчылардын ишмердүүлүгүнүн жыйынтыгында болгон. Ал башчынын кетиши менен мамлекет кыйраган. Мындай абал түндүктөгү көчмөндөрдүн бул аймакты басып алуусун жеңилдеткен. 5-кылымдын аягында да түндүктө Индиянын аймагына гун эфталиттери жана гуджарлар басып киришкен. Алар 4-5-кылымдарда Ганг аймагындагы Гупт мамлекетине кол салып, бул мамлекеттин жок болушуна салым кошушкан. Көчмөндөр Гуджарат аймагына отурукташып, жаңы этно-саясий жалпылыкты Раджпуттар кастасын түзгөн. Алар 7-8 кылымдарда түндүк Индиянын борбордук жана батыш аймактарын басып алган. 8-кылымдын башында арабтар Индиянын түндүк батышындагы Синд областын басып алышкан. Арабтардын келиши менен ислам дини тарала баштаган. 10-11-кылымдарда түрктөрдүн башчысы Махмуд Газневинин аскерлери Раджпуттардын ээлигине кол салып, түндүк Индияны кыйратып, Инди дарыясынын жээгиндеги жерлер Газневиттердин султанаттыгына кошулган. 12-кылымдын 70-жылдарында Газневиттеги бийлик гурилерге өткөндөн кийин Мухаммед Гори Раджпуттардын князьдыктарын басып алган. Анын Гулям кулдарынан чыккан аскер башчысы Кутб-ад-Дин Айбек 1206 жылы өзүн гурилердин индиялык ээликтеринин султанымын деп жарыялайт. Делинин жаңы ээликтеринин борбору кылып алган. Айбек жана анын көпчүлүгү гулямдардан турган жолун жолдоочулары Дели султандыгын 1290 жылга чейин башкарып турган. Ислам жоокерлери Икта түрүндөгү жер ээликтерине ээ болгон. Администрациянын башына харасандык билимдүү жана кыйла тажрыйбалуу мусулмандар, негизинен персилер коюлган. Жердин көбүн мусулман дин кызматчылары жана мечиттер вакуф түрүндө алышкан. Түрк уруусунан чыккан Аладдин Аль-Хиджи ондогон жылдардан бери Индияга кирүүгө умтулган монголдорго каршы сокку уруп, жакын жолотпой койгон. Дели султандыгын Аладдин Аль-Хиджи 1296-1316 жылдары башкарган. Хилжи борбордук бийликти жана империяны чыңдоо максатында бир катар реформаларды жүргүзгөн. Ал реформалар боюнча жердин мүлкүн болушунча көп бөлүгү мамлекеттик казынага өткөрүлгөн жана армия, жоокерлер казынадан натуралай жана акчалай акы алып турушкан. Ал үчүн азык-түлүктөрдүн баарынан мурда дандын баалары катуу көзөмөлгө алынган. Соодагерлер ошол бааларды сактоого милдеттүү болгон. Жамааттардан алынуучу жер дан салыгы түшүмдүн 2/1 чейин көтөрүлгөн. Бирок бул чаралардын баары убактылуу гана ийгиликтерди берип, калктын айрым катмарларынын нааразычылыгын жана каршылыгын күчөткөн. Аладдин Хилджи дүйнөдөн өткөндөн кийин анын баары алынып салынган. 1320 жылы бийликке кайрадан гулямдардын Туглак династиясынан чыккан Мухаммед Туглак келген. Туглак династиясы Дели султандыгын 1414 жылга чейин башкарып турган. Бирок Дели султандыгы мурдагыдай болбой, улам бошоңдоп, улам бир жеринен ажырай баштаган. Ошентип 1398 жылы Амир Темир Дели султандыгын таш талканын чыгарып, калкынын бир далайын Самаркандка айдап кеткен. 1526 жылы Дели султандыгынын акыркы султаны жеңилип, Индияда Захир-ад-Дин Мухаммед Бабур улуу Моголдор империясын негиздеген. 16-кылымда Индиянын территориясына түндүктөн басып келишкен жаңы куралдар менен куралданган моголдордун аскерлери Индияга тереңдеп басып кире башташкан. Пушкалардын жардамы менен баскынчылар Индиянын шаарларын биринин артынан бирин ээлей башташкан. Моголдор Индостан жарым аралынын көптөгөн территориясын каратып алышкан. Индиянын дээрлик бардык территориясы бириктирилген. Жаңы башчылардын келиши менен чоң аймакка жаңы дин болгон ислам дини да келген. Ушул убакыттан баштап Индиянын тарыхынын өнүгүшүнө таасирин тийгизген фактор болгон. Моголдордун басып алышы менен
ислам дини Индияда индуизмден кийинки экинчи маанилүү динге айланган. Жаңы башчылар бийликке келгенден баштап эле эки маданияттын келишимге келишине умтулганга аракет кылышкан. Ошентип балдар, Индиянын калкы орто кылымда тышкы баскынчылардын азап тозогун жакшы эле тарткан экен. Бийликтердин алмашуусу туруктуулукка да доо кетирди. Бирок ошондой болсо да, мусулмандар менен индустардын бирдиктүү маданиятынын өнүккөндүгү орто кылымдагы Индиянын тарыхый маданий өнүгүүсүнүн жаркын эстелиги болуп калды. Балдар, көңүлүңөрдү экрандагы видеого бургула. Индиянын Агра шаарынын Уттар-Прадеш штатында жайгашкан Индиянын символу, архитектуранын бермети Тадж-Махал 1631-1648 жылдары улуу моголдордун императору Шах Жахан тарабынан аялына арналып курулган. Тадж-Махалдын кире бериш жеринде 4 бөлүккө бөлүнгөн чоң бакча бар. Бул идеалдуу курулушту курууга 20 000 адамдын күчү жумшалган. Дубалдары кооз скульптуралар менен жана мозаикалык орнаменттер түшүрүлгөн анча тунук эмес ак мрамордон тургузулган. Мавзолейдеги гүлдөрдүн орнаменттеринин түшүрүлгөндүгү жашоонун символун жар салган сыяктуу. Бул улуу курулуштун ичиндеги сөөк коюлган эстелик баалуу мрамор менен кооздолгон. Күмбөз баалуу сандыктын көрүнүшүндөй император Шах Жаханды жана аялы Мумтаз Махалдын ажырагыс чексиз сүйүүсүнүн урматына тургузулган. Чынында саркофагтар кенотаф болуп эсептелинет. Анткени күмбөздүн ичи бош. Уламыштар боюнча Жамна суусунун аркы жүзүнө императорго арналган экинчи мавзолей кара түстөгү мрамор менен курулуп, эки курулушту байланыштырып турган көпүрөнү тордолгон боз мрамордон куруу пландаштырылган. Бирок курулган эмес. Кооздугу менен уникалдуу Тадж-Махал 1983 жылы ЮНЕСКОнун дүйнөлүк мурастар тизмесине киргизилген жана Инда мусулман архитектурасынын эң мыктысы катары кабыл алынган. Көрдүңөрбү балдар, Инда мусулман маданиятынын тарыхый изи бүгүнкү күнгө чейин сакталып калган. Балдар, зороастризмдин бешиги болгон орто кылымдагы Иран тарыхына көңүл бөлөлү. 226 жылы Ирандын Шахин Шахи болуп такка отурган Ардашир 4 кылымдан ашуун өкүм сүргөн Сасаниттер династиясын негиздеген. 6 кылымдан тартып Сасани Ираны гүлдөп өнүккөн өлкөгө айланган. Бул мезгилде мамлекеттин башына Хосров биринчи турган. Ал мамлекетти 531-539 жылдары башкарып турган. Ушул мезгилдеги жигердүү тышкы саясаттын жана жаңы жерлерди басып алуунун негизинде Ирандын эл аралык аброю артып, эл аралык транзиттик соода жолу Арабстандын деңиз жээктери менен эмес, Ирандын аймагы аркылуу өтүп, кыйла ийгиликтерди алып келген. 7-кылымдын алгачкы 10 жылдыктарында Иран Византия менен болгон согуштарда да ийгиликтерге жетишкен. Бирок 7-кылымдын 20-30 жылдарында Сасанилер ордосундагы ички чыр-чатактардан чыккан кризистин күчөшүнөн улам Иран бошоңдой баштаган. Мына ушул кезде араб ислам баскынчыларынын жеңиштүү жортуулдары башталып, 30-40 жылдары Ирандагы Сасанилер династиясы кулаган. Араб халифтигинин курамына кирген. Иран исламдаштырылган. Ошентип, Ирандын миңдеген жылдык тарыхында таптакыр жаңы доор башталган. 1499 жылы Исмаил Шейх башкарган кызылбаштар түндүк азербайжандык Ширваншахка каршы аттанып, ак коюнлуу султандыгын каратат. 1502 жылы Тебризде Исмаил жаңы Сефевидтер династиясынын Шахин Шахы болуп жарыяланат. Бул жаңы мамлекеттин расмий дини шиизм болуп калат. Ошондон көп өтпөй Исмаил жана анын жолун жолдоочулар Иран жерин, ошондой эле Азербайжанды, Армениянын жарымын, Иракты каратып алган.
16 кылымдын 70-жылдардын башында бир катар элдик көтөрүлүштөр болуп, натыйжада шах бийлиги бошондой баштаган. 1576 жылы Тахмаспа шах дүйнөдөн өткөндөн кийин анын 12 уулу менен ар түрдүү көчмөн элдердин ортосунда узакка созулган кандуу кармаштар башталган. Натыйжада 17 жашар Аббас шах болуп жарыяланат. Аббастын жаштыгынан пайдаланышып, кызыл баштар бийликти өз колдоруна алмакчы болушат. Бирок акылдуу, амалкөй жана бийликчил башкаруучу Аббас ага жол берген эмес. Аббас биринчи 1587-1629 жылдары Сефевиттер мамлекетинин башчысы болуп турган. Ал бийликти бат эле өз колуна алып, көтөрүлүштөрдү да, ичара жаңжалдарды да басып койгон. Ал адегенде эле 1587-1588 жылдары Гераттын жана Харасандын жанында өзбектерди талкалап, андан кийин 1590 жылы түрктөр менен келишим түзгөн. Андан кийин борбордук бийликти администрациялык башкарууну чыңдаган жана экономиканы көтөргөн, бир катар реформаларды жүргүзгөн. Шахиншахтын бийлигин кескин түрдө чыңдоого өбөлгө болгон реформалар жигердүү тышкы саясаты үчүн да өбөлгө болгон. Аббас биринчи Осмондорго каршы ийгиликтүү согуш жүргүзүп, 1590 жылы ага берилген жерлерин кайтарып алган. Аббастын тушунда Ирандын Россия менен элчилик ымалалары түзүлгөн. Мына ошентип Сефеви Ираны Аббас биринчинин реформаларынын жана саясатынын аркасы менен 17-кылымдын биринчи чейрегинде ички саясий кубаттуулукка жана тышкы саясий таасирдүүлүккө жетишкен. Аббастын көзү өткөндөн кийин да анын мураскорлору мына ошол кубаттуулуктун үзүрүн көрүшкөн. А бирок ал мезгил көпкө созулган эмес. Эмесе балдар, бүгүнкү сабакты бышыктап алалы. Экрандагы таблицадагы боштуктарды толтургула. Эми балдар таблицаны толтуруп бүтсөңөр, туура жообуна көңүлүңөрдү бургула. Ян Цан бул Суй династиясын негиздеген адам болгон. Ал эми Дели султандыгын негиздеген инсан бул Кутб-ад-Дин Айбек болгон. А Чжу Юанчан Мин династиясынын негиздөөчүсү. Ал эми улуу Моголдор империясын негиздеген инсан Захираддин Мухаммед Бабур болгон. Ал эми Ардашыр Сасаниттер династиясын негиздеген адам. Азаматсыңар балдар, эми сабакты жыйынтыктасак. Бүгүнкү сабакта орто кылымда феодалдык Кытайда ички борборлошкон бийлик системанын болбошу Юань жана Цин династияларынын түзүлүшүнө жол берилиши тарыхый өзгөчөлүк катары бааладыңар. Индиядагы саясий, диний, маданий ар түрдүүлүктөр орто кылымдагы өзгөчөлүк катары карап, Индия калкынын социалдык абалы жакшырбаса да, мусулмандар менен жуурулушусу өзгөчө цивилизациялык башатка жол салганын баамдадыңар. Ирандагы орто кылымдарда түзүлгөн мамлекеттердин ийгиликке жетишкендиктерин айгинеледиңер. Ушуну менен балдар, бүгүнкү сабагыбыз соңуна келип жетти. Кийинки сабакта көрүшкөнчө сак саламатта калгыла.